Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nusalli ala Rasulü Kerim. Jaratkan Allah Taala maqtoolor, Peygamberimize salamlar bolsun. Hurmattуу musulmanдар, Taşköprü şаарынын turgundары жана коноктору. Бүгүн 2025-жыл 6-iyun Kurban Ayt bayramı. Биздин мусулман колу ачык ушундай туугандарыбыз бүгүн Kurban bayramına ошол адамдарга курбандык эт таркаткан иш-чаранын астына турабыз. Мен айтмакчымын, баардыгыңардын Курбан айтыңар менен Кудай Таалам Курбан айт майрамыңарды берекелүү кылсын. Ар бир үйгө тынччылык, аманчылык, ар бир үйгө берекелүү жашоо берсин. Кудай Таалам ошол баардыгыңардын арзуңарды акча менен берсин. Эми эмне демекчибиз? Мусулман адам өзү бир денеге окшош. Денеңин бир жери ооруса, башка денеге ысытмалагандай эле мусулман бири-бирине кайрымдуу болуш керек. Мусулман адам bir имарат кошгон, бири-бирин жөлөп тургандай. Мусулман мусулмандын бир тууганы болот. Мусулман мусулманды ошондой жардамсыз таштап койбойт. Ким кайсы бир мусулманга жардам кылса, Аллах Таала ага жардам берет. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандарым, баардыгыңарга кайрылат элем. Келиңиздер, ошо бири-бирибизге өйдөдөлөк, ылдыйда жөлөк болойлу. Бири-бирибизди колдойлу. Мынакей бири-бирибизге курсанчылык тартуулайлы. Бул дүйнөдөн баардык нерсе калат. Бир гана бири-бирибизди ошол курсант кылыш эле калат. Ошон үчүн бири-бирибизди курсант кылайлы, бири-бирибизди сүйүндүрөйлү, бири-бирибизге жардам берели. Ошо жардам бере турган ошо жакшылык иштерде бири-бирибизди колдойлу. Келгиле, мындай жакшылык иштерде жарышайлы. Себеби биз жанагындай ашыкча, ысырап, пайдасыз нерселерде, мактанууда, той кылууда, үй салууда эле жарыша бербөстөн, бири-бирибизге кайрымдуулук, сооп болот турган иштерде жарышсак жакшы болот эле. Эми айтмакчымын, бүгүнкү курбандык кылып аткан туугандарыбызга дуа беребиз. Аллах Таала ошо кылган курбандыгын кабыл кылсын. Кыямат күнүндө Аллах Таала ошо бурак кылып берсин, сырат көпүрөсүнөн өтө турган улоо кылып берсин. Кудай Таалам ошо курбандык кылгандардын дүйнөсүн, ахиретин берекелүү, бактылуу жашоо берсин. Ар бир үйлөрүнө тынччылык болсун. Ошол мусулман бир туугандарыбызды сүйүндүрүп аткан, ошо курбанчылык кылып аткан баардыгыңардын Аллах Таала курбанчылыгыңарды кабыл кылсын. Ар бир үйдө тынччылык болсун. Мамлекетибиз тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун. Кудайым башчыларга ынсап, адилеттүүлүк, акылдуулук берсин. Элдерибизге ынтымак берсин. Баарыбызга берекелүү жашоо берсин. Дагы бир жолу баарыңардын Курбан айт майрамыңар менен. Кудай Таалам ошо майрамдан да майрамдарга жеткирсин. Ассаламу алейкум.